5000 сомду бересем, ушу да раса жагат да балам дейт. Муну эмнеси жагат десем, мунун боёгу свети жагат дейт. $100 эмнеси жагат десем, ушу кал чал жагат да дейт. Эми тамашалап бизди күлдүрүп, апам Кудай рахматы алып, биз 6 уул, 1 кыз, ошо кызыга бир нерсе, жээндериме бир нерсе эме кылат эле. Айтайын дегеним эмнени айтпак, каарыган адамдар да акчаны жакшы көрөт. Акчама либоң чөнтөгүндө акчаң болсо мындай эме болуп каласың, белиңе күч болуп. Адам каарыганда эки нерсе жашара берет экен. Дүйнөгө болгон сүйүү, анан өлгүңгө келбейт. Жанагы Аша ибн Кайсга 100 төгөн айтат, "Боптур" дейт, 100 төгөнү бергиле дейт, мен Мухаммадка жолукпай эле кетсем кетип калайын дейт. Дини өзгөрүп калсын дейт. 100 төгөнү жыйнап берет. Аша ибн Кайс Нажга Ямамага төгөнү чабып келет да, айлыга жетиш менен төөнүн үстүнөн кулап, омурткасы, позвоночник сынып, мойнуна. Ошо күнү өлүп калат. Акчанын, байлыктын пайдасы барбы эми? Түбөлүк дозокто калдыбы? Кел урматтуу мусулман бир тууган. Бүгүн терлеп келип отурдук, машалла. Абдуллах Домле өзү кепти, а? Машалла, Муса алейхиссаламдын хикаяларын айтты. Абдусами кары муфтимиздин наиблери кепти. Абшүкүр Дамла келди деп.